Туғандар, ассаламу алейкум, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 1 ноябрь 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге Юго-Востокта жайгашкан жаңы домдон сатыла турган техпаспорты бар 3 бөлмөлүү мощный квартира жөнүндө информация бермекчимин. Ремонту жакшы, каралган сонун квартиралардын бири. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Так, мен турган жер туғандар Юго-Восток. Востоктун кире беришиндеги сол тараптагы Макском торговый центрди билесиздер. Андан өткөнүңүздөрдө сол тарапта мына Эмакомдун дому бар. Бул жак Аскар Шакиров көчөсү. Эмакомдун тушундагы ушул мен көрсөткөн көчөгө кирип түз жүрүп келсеңиздер, мына ушул домду көрө аласыздар. Бир подъездүү дом. Сапат Глобал строй компания. Домдун алдына барыңыздар, маалымат берем. Тугандар, мына воротасы, охранасы бул жакта. Ачып кире бересиздер. Бул жак детский площадка, двор. Нар жакта дагы воротасы бар. Өзү бир подъездүү дом. Сатылуучу квартирабыз 10-чу этажда. Тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө квартирага келип калдым. Сиздер 10-чу этажга чыгасыздар. Өзү бир эле подъездүү дом. Ошол подъездге кирип 10-чу этажга чыгасыздар. 2 лифттен иштейт. Лифттен чыгып квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. Этажы деле жакшы, 10-чу этаж. 3 бөлмөлүү, квадратурасы 85. Суусу, свети, газы, отоплениясы бардыгы бар. Бардыгы иштейт. Техпаспорты бар. Эч бир нерсени ойлонбой кийинкире кирип жашай бересиздер. Бул жак ажаткана, душ, детский, спальный, кухня и зал. Түшүндүңүздөр, а? Квадратурасы дагы жакшы, 85. Кенен жашайсыздар. Жери сыяктуудайчы. Буюм тайымдардын бир 90% калат. Ошону эске алыңыздар. Мисалы бул гостиный, конок бөлмө. Жүрүңүздөр. Мына жактан дагы бир өтүп көргөзүп коеюн. Ремонту жакшы. Мындай каралган, ухоженный квартира экен. Чарчап калган, эскирип калган, ремонту начарлап кеткен квартира эмес. Бардыгы жакшы. Занескалар бар. Радиаторлар, батарейкалар коюлган, потолоктору натяжной. Кысасы бул жак зал. Бул жак кухня. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Так, тугандар. На, Макском. Торговый центр Макском. Көрдүңүздөр, а? Жакшы. Эми сөздүн ачыгы, холодильник, газ, анан стиралка кетет экен. Болду. Калган баары калат дейт. 2 телевизор бар экен. Бирөө залда, бирөө кухняда. Анан гарнитурлары жаңы экен, мындай. Эси дагы, кандай десем, таза аял окшойт. Таптаза, мындай. Сонун болуп турат да. Саат дагы бар экен, чоң болуп турат. Ошол кыскасы 90-80% буюм тайымдар Кудай буйрса сиздерге калтырылат, тугандар. Эми калтырса сиздерге жакшы да. Мага жакшы эмес, сиздерге жакшы. Бул жак болсо спальный и бул жакта дагы бир телевизор экен, 3 телевизор экен ошондо. Жакшы. Килемдер салынган, занескалар мындай однотонный, мындай приятный экен. Так, бул кыскасы родительский спальный. Анан тугандар, жүрүңүздөр эле. Сиздерге бир нерсе көргөзөм. Мына, бул жагы кладовка. Бирок бул жак негизи санузел болчу, канализациянын турбалары деле турат. Каласа санузел кылбаса дагы болот дейт, отдельно спальныйдыкынча. И бул жак балкон. Айнектер темир решетка менен, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Мына, Шакиров көчөсү, Эмакомдун дому. Жакшы. Жүрүңүздөр, бул жактан чыгайлы, бисмилла деп туруп. Бул жак ошо, Кудай буйрса, детский комнаталардын бири болуп калат. Обойдон эле көрүнүп турат, детский комната экени. Айнектери темир решетка менен, безопасный, килем салынган. Эми буларды калтырып кетет. Рабочий килем катары колдоно бересиздер. Так, эми санузел, стиралка, бардыгы бар, ванна, полкалар даяр экен. Жеңелер өзүнүн косметика кремдери үчүн. Так, мына унитаз. И раковина башкача экен, а? Кичинекей го.
ылдый тарабы полка экен еще. Жакшы. Вычка иштеп атат. Кыскасы келип эле жашай бере турган даяр квартиралардын бири. Анан квартиранын деги эле жер үйдүн кире беришине баа берет адамдар. Киргенде мындай кире бериши кенен болуп турса, адам настроениясы дагы көтөрүлөт. Коноктор келип атат, мисалы досторуңуз келип калды. Мына кеңирде таш чечип туруп эле кире беришет. Мындай тар болсо кирип эле жүрөгүң сыгылып кетет да, мындай жакын болупчу. Сөзүн ачыгы ушундай, бул жерде кенен сонун экен. Квадратурасы 85, баасы $1100 и кеми бар. Кеми жок деп атат эле, бирок кеми бар деп адаш айтып алдым. Кыскасы ар бир квадрат метри $1100. Эсин номери экранда жазылып турат. Өзү менен сүйлөшөсүздөр, барыңыздарга ийгилик. Ал жакта чоң мощный күзгүсү бар. Гүлдөрдү тизип коюптур. И мына жак кафе. Киргенде баа жууп тазалап турган оңой болсун депчи.